Шайлоонун башталып атканда баягы шайтан оюндары деген бир экинчи президенттин аппараты, президент өзү кошулуп шайлоого тоскоолдук берип атканды жаратып атат. Атаандаштык эмес, бул жамандап жанагы мындайча айтканда бир элди эки элди кагыштырууга алып келгендин жолун баштап атышат. Бул эң жаман ыплас жолго түшүштү. Чындап келгенде бул шайлоого мен деле ишенбейм. Анткени биометрикалык деген биз көрбөгөн, биз билбеген эмени башташты. Эгерде биздин бийлик таза бийлик, маданияттуу, мыйзамдуу бийлик болсо, анда биометриканыкы ишенсек болот эле. Бирок бул биометрикалыкка кантип ишенесиң? Эгерде өзлөрү мынакей мыйзамды бузуп атышса, мыйзамдын үстөмдүгү жок болуп атса, анан кайра шайлоонун убагында президенттин аппараты кайра ошо шайлоого киришип аткан, бул эң чоң мындай кыянаттык десек болот. Ошондуктан биз ойлойбуз, тиги шайлоо акыйкаттуу өтпөйт деп. Мисалы азыр шайлоону ташыйып сотко берип, керек болсо шайлоону токтотуп коюуга да болот. Анткени бийликтин өтө чоң кароолоосу. Бул кечиримдүү эмес. Бул жаман жолго алып баратканы да.